YouTube'dan мындай bir video көрүп калдым. Задача на 160 000 евро в год деген. Жылына ошондо 160 000 евро деген бул 14 миллион сом экен. Айына бөлгөндө айына 1 686 сом айлык менен жумушка кирип атканда собеседование зорго айттым го. Ошо интервьюдагы суроо экен. Анан бул видеону мен азыр эле ачтым, ачканыма билбейм 2-3 мүнөт болду окшойт. Ортолорун карап чыккан жокмун, бул өзүнүн чыгарылышын бир жерде көрсөтүптүр. Мен ага чейин өзүм иштеп көрөйүн деп атам. Канча мүнөттө иштейт экем. Так, таймерим колдонойн десем, видео канча мүнөт болсо ошончо мүнөттө иштеген болом. Эгер чыгара алсам, албетте чыгара алам деп ойлоп атам, анткени тапшырманын маанисин түшүндүм. Тапшырма мааниси башында бул түшүндүргөн. Башында эмне дейт? Бизге мындай бир массив деп элек, array берилет экен, массив берилсе, анын ичинде k берилет. Ушул k'нын ичинде сумманы берген суроон табыш керек экен. Мисалы k 7 десе, мунун ичинде 2 мүчөнүн суммасы 7 болгон. Мисалы 2 менен 5тин суммасы 7, же -1 менен 8тин суммасы 7. 0ду бериш үчүн мисалы эмне болуш керек? -1 менен 1ди берсек болот, же -2 менен 2ни берсек болот. 8ди бериш үчүн эч бири 8ди бербесе, анда пустой жооп чыгат. Бирок бул оригинал задача ушундай экен, тапшырма негизи. Бул мунун досу жумушка кирип атканда эмне деп бериптир? K'ны берген вариантты таап, эгер K'ны берген вариант жок болсо, анда эң жакынын тап деген тапшырма берилиптир. Анда мен биринчи жон гана суммасын таап көрөйүн. K'ны берген вариантты таап көрөйүн. Андан кийин сумманы берген дагы вариантты тапканга аракет кылам. Видео узун болот, зеригиштүү болушу мүмкүн. Балким кээ бир жерлерин кесип коем, кээ бир жерлерин кеспей эле иштейм. Көрөбүз. Мисалы бизге биринчи массив берилсин. Бул кандай болсун? Мисалы 4 3 4 2 5 7 8 9 1 деген болсун. Анан k болсо эмнеге барабар болсун? Мисалы k болсо суммасы, билбейм, суммасы 10 болсун. Мен аны туура эле чыгардым иштеп көрөйүн. Print a. Туура эле берипмин. Python, C++ экөөнүн кичине жакшыраак билем, ошон үчүн экөө аралашып кетет бири-бири менен. Эми ушулардын ичинен мисалы бул массивдин анан суммасы мындай кылалы анда. K барабар 10ду бериш керек. Бул массив 10ду бериш керек. Суммасы 10ду берген жыйынтык чыгарышым керек. Так. Мындай кылсам кандай көрүнөт? Бияктан сумма 10 берген жыйынтык табышым керек. Эң эле жөнөкөй, мисалы for loop менен иштеп чыксак болот окшойт. Мисалы for I in A. Мисалы мына array'дин ичиндеги, массивдин ичиндеги любой бир элемент үчүн эмне кылабыз? Дагы бир for J in A. Дагы экинчи лупка кирдик. Эми эмне кылсам болот? If дароо эле чыгып калат го. Так, анда мындай кылайын. If I plus J макул, биринчи жөн иштей берейинчи. If I plus J кашан кереги жок беле. If I plus J барабар болсо K'ге, анда эмне кыл? Print, мисалы I менен J'ди. Кандай кылсын? Боло берет, чыгара берсин.
Егер болбосо чыгарба. Анда bizde кайсы? 2 менен 8, 5 менен 5, 8 менен 2, 9 менен 1, 1 менен 9 дейт. Биринчини эле таптагы, анан кийин баягыны бүтүрүп сал. Толтура варианттар чыкты да, бизге бир эле вариант тапкандан кийин бүтсүн. Так, бул бүтсүн, анан кийинки өтө азыр 2 жолу чыгып калат го дейм. Эгер бул болсо, бүтсүн дагы, эмне кылсын? Функция жазсам болмок, бирок макул break кылайык дагы. Мындай кылайынчы, found дейинчи. Found 1 дейин, жөн эле баягы катары, индикатор катары, мисалы found барабар 0 болду да. Found барабар 1 кылып туруп, бул мына биринчи луп бүттү. Анан экинчи лупту кайра иштетиш үчүн if found барабар 1 болсо, анда break болсун, бүт система. Андай болбосо, кайра иштей берсин. Ошондо азыр бир эле жооп чыгыш керек. If I барабар J K'ге барабар болсо, I менен J'ди чыгарыш керек эле. Адан found'ту 1 кылыш керек эле. Эгер андай эмес болсо, система улана бериш керек. Анда бул break жок экен. Жок, болуш керек да бир break. Макул. 2 менен 8ди дароо тапты. Так, көп кыйнабай турайын. Мисалы, дагы башка бир каалагандай бир array берели. Бул 9 болуп тура берсин. K барабар, мисалы, 1 болгон вариант барбы? K барабар 1 болгон вариант жок. Эч нерсе жооп чыккан жок. Кааласак, неме кылып койсок болот да. Мына бүт барын бүтүргөндөн кийин дагы бир жолу if found is equal to 0 print, мисалы, no such two numbers found. Анда 2 сан табылган жок. Суммасы 1ди берген 2 сан жок экен да бул списокто. Эгер мисалы 4 менен минус 3тү койсок, мен оюмча чыгыш керек. Мына 4 менен минус 3түн суммасы берилет. Бүттү. Эми бул суроону эмнеге өзгөртүп коюш керек? Бул суроону эгер биз мисалы бияктан көрөйүнчү. Суммасы 7 болгон вариант барбы? Суммасы 7 болгон вариант жок экен. Суммасы 12 болгон вариант барбы? Суммасы 12, 4 менен 8 экен. Суммасы мисалы 15 деген вариант барбы? 7 менен 8. Суммасы 20 деген вариант чыкпаш керек. 20 деген вариант жок экен. Эми эгер андай вариант жок болсо, эмне кылып коелу? Эң жакынын таап коелу, мисалычы. Мисалы print деп туруп, closest numbers are деп туруп, мисалы эң жакын вариантты чыгарышыбыз керек. Анын үчүн эмне кылалы? Ар бир жолу I менен J'ди барабар болсо чыгаралы. Анда ойлонуш керек. I менен J барабар K'ге болсо эмес. Анда биз эмне кылыш керекпиз? Так, үнүм бүтүп атат. Кагазга жазып ойлоноюн. Аны үчүн так, мисалы
I plus J ар бир жолу результатты сактап туруш керек экен да. Мисалы I plus J барабар, мисалы результат барабар, результат эмес, сам дейин жакшыраак болот. Ар бир жолу биз чукулаган нерсени санды сам деп туралы. Сам барабар I plus жакшы жазайынчы. Сам барабар I plus J'ге. Анан ар бир жолу K менен салыштырыш керекпиз. Эгер бул сумма болсун, анан кийин мисалы K'ден кемтип көрөлү. Temporary бир сан берели. Temp деген temporary сан, бул эмне болсун? K минус сумма болсун. K минус сумма болсун. Эгерде анда мындай кылат экенбиз да. Биринчи temporary'ни, мисалы биринчи temporary'ни канчага белгилеп алсак болот? Баштапкы temporary'ни любой башында биз temporary'ни define кылыш керек экенбиз. Temporary допустим неге барабар array'дин ичиндеги биринчи сан менен, мисалы array'дин биринчиси менен array'дин экинчисинин суммасына барабар деп алып коюш керекпиз да. A'нын экинчиси. Ошондо 0 менен 1 болот. Ушуна барабар деп коюш керекпиз. Анан ар бир жолу биз салыштырып турабыз. Эгерде бул temporary K minus sum, эгер бул K minus sum temporary'ден кичине болсо, анда if анда эмне кылалы? Анда temporary барабар K minus sumга кылып коелу. Ушуну менен жооп чыгып калат окшойт. Так, анда found деген нерсени кылдык. Эми бияка temp деген. Так. Focus mode деген жокпу? Мына окшойт. Полностью үстүдөгүлөрдү алып салсам макул. Temporary дейин. Жок, анда temporary'ге infinite өттө чоң бир сан берип коюш керек экенмин да. Temporary барабар канча болсун? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Эми чоң бир сан болду да. Мындан дагы оригиналдуу жооп болушу мүмкүн. Integer'ди double кылып, анын эң чоң double'ды алыш мүмкүн, да башка нерсе болушу мүмкүн. Бирок азырынча андай кылбай турайын. Temporary'ни бердик. Анда for j анда сумманы мындай кылдык, Сумма барабар I plus j. Анан if temporary is smaller than if K minus наоборот болмок. Тескери болмок. K minus sum is smaller than temporary болсо, эгерде K minus summa кичине болсо temporary'ден, анда биз temporary'ни эмнеге сактайбыз? Temporary бул эмнеге барабар? Жок. Result дейткенбиз. Жок, мына. Temporary барабар K минус суммага, анан результат эмнеге барабар? Ошол I менен J'ге. Результат ошол I менен J'ге барабар. Анан found'ду, жок, found.
Анда found жоқ болады да. Found жоқ болады. Found жоқ болады дағы. Егер эч нерсе чыкпаса дегенде анда мындай калат экен бизде. Эгерде if temporary барабар мына башында биз берген сан боюнча өзгөрбөй турган болсо, анда анда эч бир сан жок дейбиз да. Else print result. The closest numbers are exact or closest numbers are так 9 менен 9. Бул жакта эң жакын вариант 9 менен 9 дейт. Бирок менде 9дан бир жолу эле кездешет. Анан кантип 2 жолу кылып алды. Значит, бир жерде катам бар. For I in A. Так, print 20 табыш керек экен мен. 20 табыш үчүн for J in A сумма не дедим? I плюс J ге дедим. Сумманы. If K минус сумма, то есть K минус сумма is temporary'ден кичине болсо, ооба, анда эмне кылам? Temporary'ни мен K минус суммага коем. Эгер чыныгы жооп табылып калган болсо, бүттү. Анан результат барабар ушуга. Temporary'ни буга койдум. Result IJ. Мен ар бирине 2 жолу кирип кеттим да, ошон үчүн. Демек мындай да, биякта мен мисал 4 алганымда 4төн башкаларыны издешим керек да. Анда мындай кылат экенмин да, бир жолу. Өзүнчө бир баягы кошуп коеюн. For J in A, if I is not equal to J. Эгер I менен J барабар болуп калса, анда break боло берсин. Барабар болбосо, астыңкылар иштеп кете берсин. Мына эң жакын сан 9 менен 8. Мисалы 30 болсок дагы 9 менен 8 чыгыш керек. 0го десем 4 менен минус 3 чыгыш керек. Көрөйүнчү. Кайерден адаштым? 0га алып барыш керек мен. 0га алып барыш үчүн if I J барабар болсо break. Break болгондо полностью токтоп калат окшойт. Мындай кылайынчы. Ойлонгом келбей атат, убакыт эконом кылгым келбей атат. Аны үчүн if I is not equal to J деген мен иштейин. If I is not equal to J, анан кийинки иштерди аткар. Так, мына биринчи 4-тү тандады. Анан J ге болсо дагы 4-тү тандады. Анан экөө окшош болуп калган үчүн бул кирген жок. Кийин 4-тү тандады. Анан минус 3-тү тандады. 4 менен минус 3 экөө барабар эмес. Ошондуктан сумма бул 4 менен минус 3-түн суммасы. 4 менен минус 3-түн суммасы мисалы 1. 1ди чыгарыш керек азыр. Мына 1ди чыгарды. 1ди чыгарды. Анан эгер k минус сумма, тактап айтканда, мисалы бизде k эмне? 0 да. 0дон сумманы кемиттик минус 1.
Мақта адаштым. Абсолют деген жоқ екен. Ошон үчүн ката болуптур. Абсолюттук мааниси да бул. Абсолюттук мааниси модулу. Төрт менен минус 3. Мисалы минус 1 десем дагы, эң жакын баары бир 4 менен минус 3. Минус 100 десем дагы, эң жакын баары бир 4 менен минус 3. Эгер минус 9 десем, 4 менен минус 3. Эгер 1 десемчи, 1 десем 4 менен минус 3. 2 десем, кайсылардын суммасы 2-ни берет. Минус 3 менен 5-тин суммасы 2-ни бериш керек. Минус 3 менен 5-тин суммасы 2-ни берет. 3-тү бериш үчүн минус 3 менен 5-тин суммасы минус 3 менен 5 экен. Так 3-тү берчү эч бир сан жок экен, ошон үчүн эң эле жакын вариант минус 3 менен 5 экен. 4-тү бериш үчүн 7 го дейм. Так, 4-тү минус 3 менен 7 бермек го. Неге минус 3 менен 7-ни 4-кө бербедик? Дагы бир жерден адаштым. Эгер ай менен жей бар болбосо, деп туруп иштеп атам. Анан сумма бул ай менен жейдин суммасы. Анан эгерде кейден сумманы кемиткенде temporary'ден кичине болсо, анда temporary бул кей менен сумма. Майкадагы абсолютта. Ошон үчүн. Болду. 5. 4 менен 1 5-ти берет. 6. Бул 5 менен 1 бериш керек. Же минус 3 менен 9 дагы 6-ны бере берет. Айырмасы жок. 7. Минус 3 менен 9 эң жакын вариант дейт. Анткени 6-га. Башка эч бир сумма 7-ни бербейби? Башка эч бири 7-ни бербейт экен. Бияка бир 0 кошуп койсок, анда 7 менен 0-ду бериш керек. 7 менен 0-ду берди. Алып турайын. 8-ди бериш үчүн 7 менен 1-ди берет. 9-ду бериш үчүн 4 менен 5-ти берет. Жакшы. 10-ду бериш үчүн 9 менен 1-ди берсе керек. 11-ге ушинтип отурбай ар бирин бир функция жазып койсом болмок сразу элечи. Мындай кылып коеюнчу. For I in range 20-га чейин дейли. 25-ге чейин болсун. Эмне кылайын? Анын үчүн үстүнкүнү функция кылыш керек экен. Чакырган үчүн. Пока ушундай узартпай эле турайын. 12 ар бирине текшерип кое берели. Кей барабар 12, 4 менен 8, 13, 4 менен 9, 14, 5 менен 9, 15, 7 менен 8, 16, 7 менен 9, 17, 8 менен 9, 18, 8 менен 9, 19, 8 менен 9, анткени башка вариант жок. 20 дагы 8 менен 9, эң жакыны. 21 дагы 8 менен 9. Миллион, миллиард канча болсо дагы 8 менен 9. Мына ушинтип, мына темпти дагы кичине нюанстарын оңдоп койсок болот, бирок азырынча ушул бойдон кала берсин. Демек, эмне болду? $160,000 суроосун чыгарып койдумбу? 160,000 эмне болуп калат? Албетте, муну менен эле эмес, бирок интервьюда
жумушка кирип атканда ушул суроону бериптир. Эми бул автордун видеодогу айтуусу боюнча. Мунун рантаймын текшериш үчүн унутуп калдым, бирок кантип текшерет эле. Так. Runtime check. Бул менде for loop 2 жолу иштеп атат. For loop 2 жолу иштеп аткандыктан, эгер силер алгоритм деген сабакты алган болсоңор, бул for loop'тун ичине 2 жолу киргендиктен x'ти x жолу кирип атат да. Демек бул x квадрат. Бул деген эми жакшы алгоритм эмес, узун алгоритм. Узун алгоритм бул туруп калды. Runtime check эмес да. Runtime check онлайн деген барбы? Execution дегем. Runtime дедим да. Не эле? Унутуп калдым уже. Runtime check online calculator. Power runtime calculating tool. Так. Python code runtime. Execution time of a program. Так, онлайн калькуляторлар бар эле го. Жон, бул муну айтып атабы. Терминди унутуп калдым, аз көрөйүкчү. Следующий. Далее идет 0, поэтому ищем. Сохраним тест. Кыйналбай эле коюн. Эми мунун жообун карайынчы. Так, мунун жообу кандай болуптур? Код кана? Так, мына бул жерде мунун жообу nlog n менен иштептир. Nlog n деген жакшы эле го дейм. Квадраттан көрө. Логарифма акырындан көбөйөт, ошон үчүн. Так, int to sum int nums int k. Бул кайсы тилде жазган? Кыскасы, башымда ооруткум келбей атат. Менин дагы жообум чыкты, n квадрат менен чыкты. Бул жөн эле же скриптпи, эч бир тилге жазбай эле жазган болушу мүмкүн, же бир тилде жазды окшойт. Эмнеси болсо дагы кызыктуу эле тапшырма. Жаман болсо дагы, рантаймы узун болсо дагы чыкты. Демек, ал жумушка өтө алмак белем. Билбейм. Башка нерселерин да караса керек, албетте. Башка тажрыйбаңды жумуштан да башка нерселер караса керек. Андан көрө мен химик болуп эле Кара-Балтада жумушумду кыла берейин. Зериккенде ушундай тапшырмаларды чыгарып турган жагат. Башкалары дагы иштеп турса керек деп ойлойм. Силер дагы өзүңөр иштеген суроолор болсо, ушинтип отуруп, сүйлөп, видео тартсаңар, бөлүшүп койсоңор, балким мен да карап чыгам. Комментарийге ссылкасын коюп койсоңор болот.